Өткөндө бир чоң трассанын жолдун боюнда баратсам, мугалимдер тазалык иштерин жасап атыптыр. Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында эл өкүлү Бактияр Калпаев мугалимдер коомдо ардактуу, сыйлуу кесиптин ээси экенин, аларды тазалык иштерине, мектептен сырткары коомдук иштерге тарткоону, мугалим жалаң гана билим берүү менен алектенүүсүн айтып, аларга жакшы шарт түзүп берүү маселесин көтөрдү. Мен мугалимдер боюнча маселе көтөрөйүн деп турамын. Өзүңүздөр билесиздер, мугалимдер бул коомдо эң ардактуу, сыйлуу кесип. Өткөндө бир чоң трассанын жолдун боюнда баратсам, мугалимдер тазалык иштерин жасап атыптыр. Мугалимдерди ушундай тазалык иштерге, мектептен сырткаркы коомдук иштерге, жолугушууларга, ушундайларга алып барганды токтотсок, анткени мугалим бул коомдо эң авторитеттүү, эң барктуу, эң сыйлуу адам болуш керек. Мугалимдин бир гана максаты болуш керек, бул балдарга татыктуу тарбия, билим берүү. Урматтуу Алмаз Акынжанович, ушуну билим берүү министрлигине протоколдук тапшырма берип, көзөмөлгө алып койсоңуз, мугалимдердин бир гана максаты ушул татыктуу билим берүү болуусуну. Андан сырткары эл өкүлү Баткен шаарына бардык шарты менен спорт комплекс куруу учурдун талабы экенине басым жасап, тез арада бүткөрүү керек экенин айтып өттү. Мынакей Баткен областында 7-8 жылдан бери сөз болуп келатат. Бир чоң спорт комплекс курулуусу жөнүндө. Бирок көптөн бери ошол баштала элек. Ушул спорт комплексти эртерээк баштап берсек, эл аралык кылып, ошол жерде турнирлерди, эл аралык ушу достук мелдештерин өткөрө турган спорт комплексти эртелетип берсек, ошонун акча каражатын көзөмөлгө алып, тездетип бөлүп беришибиз керек. Буну жаштарыбыз күтүп атат, аябай суранычты. Урматтуу Алмаз Акынжанович, ушуну мамлекеттик курулуш агенттигине тапшырма берип, көзөмөлгө алып берсеңиз. Чоң рахмат.